Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, кыргыздарда улуу сөз бар, жаман айтпай жакшы жок деп коет. Кече күнү бизге Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинен статистика берди. Бул болсо уголовный иштер боюнча канча кыргызстандык ушул кылмыш ишине жазалануу кодексинин негизинде айыпка тартылды. Тилекке каршы маалымат начар. 2024 жылдын статистикасы 2023 жылдын статистикасына караганда 15% кылмыштуулукка көбүрөөк биздин жарандар кылыптыр. Алардын ичинен болсо өтө орчундуу, особо тяжкий болсо 24%га көбөйүптүр, 822. Россия Федерациясына 1736 киши укук бузуу менен 327 статья менен документтери туура эмес, подделка документов менен кармалган. Андан тышкары теракт жана экстремизмге тиешелүү тилекке каршы Кыргызстандын жараны террористического характера 15 киши дейт, экстремизмге тиешелүү 7 киши дейт. Арасында педофилдер, кичинекей жаш балдарга тийишип сексуалдуу характерге көрсөткөн учурлар 84. Бул болсо ошо Россия боюнча баш аягы жалпы кыргыздардын кылган кылмыштуулугу. Бөтөн жерде жүрөбүз, бөтөн элде жүрөбүз, ошол жердин мыйзамын сактап, чет жерде жүргөндөн кийин жалпы кыргыздардын атына залакабыз тиет. Жакшы иш жасасак да кыргыздардын аты чыгат, жаман иш жасасак да кыргыздардын аты чыгат. Ошон үчүн мекендештер тартипти сактап, мыйзамды сактап, кылмыштуулуктан алыс болуп, эми ушул статистиканын негизинде Россия Федерациясына биз дайыма айтып келебиз, эки блок бар деп, бирөөсү экономический, социальный блок. Мигранттарга тийишпегиле, алар бизге керек, экономиканы алар жылдырат деп айтып келет. Экинчи силовой блоктор болсо, ар бир мигрант булар потенциалдуу экстремист, террорист, кылмыштуулуктун күнөөкөрү деп экөө согушуп келет. Эми статистиканын негизинде 2024 көптөгөн кылмыштуулук кыргыз мекендештерин арасынан жасалыптыр. Ошону оңдоп 2025 жылы ар бирибиз өзүбүздү туура алып жүрүп, тааныштарга туура айтып, кылмыштуулукту азайтканга аракет кылалы. Былтыр Баңгизат боюнча өтө көп биздин мекендештер мурдагы жылдагы абдан көп мекендештер кармалган. Тилекке каршы бирок ошону силер менен биз ошо массалык маалымат каражаттары аркылуу, соцсеттер аркылуу улам айта берип, ошол статистиканы Кудайга шүгүр түшүрдүк. Быйыл ошо Баңгизатка тиешелүү кылмыштуулук кескин азайды, түп тамыры менен жок болсун деп ниеттенебиз. Бирок ошол маалыматты баарыбызга эске алып жүрөлү. Себептен ар бир көчөдө жүргөн мекендеш, мигрант, эмгектенүүчү ошол бир начар кыргыздын айынан проверкага туш болуп, полициялар тарабынан орчундуу кабыл алынып, көптөгөн учурларга болуп калат. Ошон үчүн жакшы жагынан кыргыздардын атын чыгарган мекендештер көп болсун. Урматтуу мекендештер, жарнама катары айта кетели. Азыр документ жагынан аттан орчундуу болуп атат. 30 апрелге чейин амнистия бар, ошону алып алыңыздар, легалдашып алыңыздар. 72 миң биздин жаран ошого кирген. Буга чейин биз Telegram каналдан, YouTube каналдардан видео чыгарганбыз, ошол жерден баарын көрсөңүздөр болот. Анан так эле документтер жок болсо чек арага чыгып келип, тазаланып, бир сыра жана процедуранын баарын өтүңүздөр. Чек арага чыгуу боюнча муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, акчадан чын эле кыйналып атсаңыздар, анда Волгоградский проспектте Жамат бар, Абубакырды Замир деген, ушулар бекер алып барып киришет. Телефон номерлери болсо +7 900 155 55 58, экинчи номери болсо +7 900 144 44 45 номери. Ушу чек арага чыгып келген жамаатта. Сак саламатта болуңуздар, жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.